Sosyallık tarmaklarda kızın balasını söküp жатат деген злой отец дегендерди коюп Instagram, TikTok'торго коюп атасыздар. Bunun сиздер чындыгын билбейсиңер. Чындык аякта жатат экенин бир тараптуу боло бербегиле. Bir it görüp üröt, bir it görбөй üröt деген макал бар. Ошондо сиздер bunun чындыгын билбей эле коюңуздар. Башында эмне болгонун да билбей эле коюңуздар. Бул башкача болгон. Мен дагы сразу эле балдарымды сөгүп кетпеймин. Bunun артында дагы болбогон нерселер жатат. Видеонун бардыгын толук коюш керек болчу. Ошон үчүн балдарымды сөккөнүм чын. Сөктүм, провокация калтырдым. Ошол күнү келинчегим Арзыбек кыз Асел балдарымды башка эркекти ата дедирип, ошол күн видеонун астында бар да, видеонун астындагы немелерден башка эркекти ата дедирип, кызым барып өп, шоколад жеп, кызыма шоколад берип, жанагы эркекчи. Эми азыркы келинчегимдин жубайы. Ошондо мен провокация калтырып сөккөнмүн. Кызым видеодо көрүп турасыңар, кызым жалдырап ошол эркекти карап турат. Bundan астындагы болгон видеонун астында эгерде толук маалымат, толук видео көрөм десеңер бар. Ошону койсун, алдагы чындыгын койсун. Ошондо любой ата бул ушундай айтат, эмоция калтырат. Злой отец деп атасыңар, злой ата деп атасыңар. Неме кылбаңыздар. Бунун чындыгы аз закондук түрдө жооп беремин. Эгерде ушул жерде закондун астында дагы, мыйзамдын астында дагы жооп беремин. Балдардын документин алып, балдарымды мектепке бере албай атам дейт. Балдарымдын документтери, свидетельство о рождениялары бардыгы менде. Мен барып келинчегимен бер балдардын документин деп балдарымдын документтерин алганым жок. Балдарымдын документин Кыргызстанда балдарымды балдар үйүнө таштаган. Ош областында балдар үйүнөн келинчегим таштаган жеринен балдарымды алдым. Детский домдон балдарымды алдым. Бул жагы закондук түрдө эле барып Кыргызстанга барып алдым балдарымды. Балдарым азыр ушул убакта келинчегимдин колунда, документтери менде. Кудай кааласа балдарым Россияга келет. Мен буга 100% кепилдик берем. Бул эми алсыз да, бул аял адам алсыз болот. Эми мен буга тең келип, мен мындай кылгым келбейт. Мына видеону дагы туугандарым, достар, видео кайрыл, бул болбойт деди. Мен дагы ойлондум. Азыр видео кайрылып жатам.